Мен небереме шым тыгып берейин деп атам кыздар. Азыр Аладдин деген шымдар мода болуп атпайбы, шара бар шымдар. Ушундай кусок бар болчу. Ткань ширинасы 1,5, узуну 70 сантиметр. 2 бүктөп аласыңар, мындай алып. Базасын аласыңар. Шымдын мен неберем 5те бирөөсүн бул жагына коюп, этек жагын түз келтирип алгыла кыздар. Этегинен калтырабыз, резинка кылган атам бул жагын. Выкройканы түз коюп, мындай кылып. Муну бул жагына коём муну. Айырмасы жок кандайынан койсоңор деле кыздар. Этектен өтө көздөй кеткенге жакшы. Анткени бул жагы далебой. Бул выкройка мен кыздар мындай кылып чыгарып алам да. Мен кызымдын базасы бар да, Арушканыкы. 5те. Бул өзү 60 сантиметр экен, мен 70 кылдым, кичине узунураак. Бул муронун түзүп койдум. Ушундай базаны кескилебей, ушу боюнча эле калтырып эле. Мындай кылып чыгарып аласыңар выкройка. Мындай койдум. Выкройканы мен сактабайм. Мен ушул эле базасын сактап коем болду. Анан каалаган убакта чыгарып алып эле любой фасон түзө берсиңер болот. Так, мындай коебуз. Подгибке алып койгула мындай кылып. Мен этегин резинка кылгантам. Чоң аялдардын шымына деген эгерде широкий кылам десеңер, ушул ширина жетпейт да. Мындан да бир широкий кылышыңар керек да бирде. Азыр Аладдин деп абдан чыгып атат го белинде завязка менен кылып. Ошол шымдар. Далевой жагына түз болсун, кыздар, мындай кылып түзүп алгыла. Далевой сөз керек да. Ортосун белгилеп алгыла, ушул жерде тешик болот, тешиктен веревка өтөт. Бул жагы веревка келгенде, бул жагына дырка калтырасыңар, ушул жагынан эки жерине. Мына бүттү кыздар, мындай кылып койдум. Кофточка кылдым. Талиядан бир аз ылдыйраак кылып. Анан шым, шара бар шым, Аладдин деп аткан шым ушул да. Эки жагынан боос аласыңар, мындай. Тартканда эле бели, эгер бала өзү тарта алса, белинде ушундай болуп калат да. Болбосо резинка кылып деле койсоңор болот. Мындай болгондо ачылат. Мындай болгондо жабылат. Резинка кылып койдум этегин. Мындай болуп калды.